21-кылымда жашаганыбыз менен заманбап жашоо дегенибиз менен Кыргызстанда кыз ала качуу көйгөйү бар. Көпчүлүк учурда аял заты зордук зомбулукка кабылса дагы аны эч кимге айтпай жашырышат. Ошондуктан биз шаарга чыгып, шаар тургундарынан ойлорун сурайлы деп чечтик. Бүгүнкү тема эркектердин аялдарга болгон мамилеси. Аны эмесе баштадык. Кыргызстанда эркектердин аялдарга болгон мамилеси кандай азыркы учурда, кандай ойлойсуз? Жакшы элеби? Жок. Түшүндүрүп кетсеңиз. Эми көбүнчөсүнүн уважениясы жок да. Көбүнчөсү сөгүнүп, сагынып ушундай го, коомдук жайларда сыйлары жок да. Коомдук жайлардан орун бербейт сизге, э? Эшик ачып бербейт. Ооба. Анан жаман ыплас сөздөрдү айтат, э? Ооба. Түртүп кетсе деле эми кечирим сурап койбойт да, мисалы, мен кечирим сурайын дейм, только кызбыз дейм. Кыздар кечирим сурабаш керек ошондо. Эми ал түртүп кетсе мен сурабайм да, мисалы. Эми бар, 5 кол тең эмес да, эми сыйлагандар деле бар, бирок сыйлагандары көбүрөөк. Ар кайсы эркек ар кандай да, кээ бирөө бар ушул көп аябай уважение кармабайт да кыздаргачы. Кээ бирөө бар аябай сыйлап, мына кыздардын эмес мындай уваженияга эметишет. Тарбиядан болсо керек да. Түртүп кетсең, көзүң карабайсың, мынтпейсиң деп бар го эркектер, ошондой бар. Жакшы эле болот, эми орточо эле. Начар болот, 5 кол тең эмес да. Сиз өзүңүз кыздарды сыйлайсызбы? Жакшы эле мамиле кыласызбы? Ооба, жакшы эле мамиле кылам эми. Андай деле мындай сөгүп деле болгон эмес. Баары ата энең бар, карындаштарың бар, ойлойсуң да аркасынчы. Эми баары айланып келип өзүңө тиет го, ошондой сыяктуу да. Каргышына калгың келбейт да. Оюңуз кандай? Өтө сонг. Өтө сонг. Бывает и да, бывает и нет. Можете объяснить? Ну, смотря какие нервные мужчины. Конечно, девушка тоже иногда бывает, что перебарщивает. Кандай мамиле кылсаң алдасак ошондой мамиле кылат. Жакшы эле, Кудайга шүгүр, баары жакшы. Жакшы эле мамиле кылабыз. Вообще, если человек сам счастливый, если он классный внутри, просто так, то к нему все будут относиться просто так, что он хороший, позитивный, и к нему такие люди будут притягиваться. А если я, извините меня, я дерьмо, я во вселенную отправляю дерьмо, ко мне такие пристают. Вот и все. Ал адам эркек баланын өзүнөн зависит этет да. Кээ бир эркектер бар, ар ким өзүнүн кызыкчылыгы үчүн мамиле жасайт. Бирөөгө башка бир деме керек, бирөөгө чындап жакшы отношения керек. Ошол, мне кажется, ар ким өзүнүн оюнда, жүрөгүндө эмнени кааласа, ошого карап мамиле кылат. Түртүп өтүп кетсе деле карап, алдыңды карабайсыңбы, жолду карабайсыңбы деп. Даже маршруткаларда уступать этишпейт, автобустарда эчтекеде телефон чукулап же даже не то чтобы аял заты, а вот чоң кемпир эжелер, аксакалдар чыкканда дагы чет эркек балдар бар, рюкзак менен отурат дагы көзүн жумуп, же наушнигин салып, айнекти карап отуруп алышат да, мындайды аябай көп көрдүк да бизчи. Эгерде сыйың бар болсо, тарбияң бар болсо, сен хоть уйкуң келип атабы же чарчап атасыңбы, сен туруп бергенге мажбурсуң да. Ошентип көзүн жумуп алып уктап алгандар 90% эле азыр ушундай болуп калган. Кыздар биз унчукпай эле коелу, биздер жашып биз туруп турганга даярбыз, но чоң аксакалдар, эжелерибиз, чоң энелер чыкканда дагы көзүн жумуп, жерди карап отуруп алгандары туура эмес. Меники жакшы. Элдики билбейт. Жакшы эле, мисалы үчүн. Өзүмө салыштыралы, өзүмдүн эркегим жакшы. Башкалыкка билбейм. Эми ошо башка сизге тааныш эмес эркектер сиздерге кандай мамиле кылат? Башкага чыксаң ордун беришет, турушат, бошотушат. Жакшы эле. Эми кыздар кандай алып жүрсө ошондой мамиле кылат болуш керек, мне кажется. Сиздер жаман мамиле кылсаңыздар, биз да ошондой мамиле кылабыз, ошондой. Жакшы эле. Сөзүн угуп түшүндүрүп, кошпай. Орун бошотуп бересиң. Жинин келтирбейсиң. Кол көтөрбөйсүң. Эң жакшы баа. Аракет кылып. Кандай ойлойсуң? Кандай учурларда баягы өзүңдөн чыгып кетишиң мүмкүн? Сөздү түшүнбөгөндө. Сөзүңдү дайыма түшүндүрүш керек, э? Түшүндүрүш керек го дейм. Ну, азыр жакшы эле бизде мындай башка жактага караганда бизде сыйлайт. Аял затка корс мамиле болгон болбойт го дейм. Жаман кылса дагы алдап жатса болот. Мисалы, аялды алдасаң сөзгө жибит дейт аял. Сөз менен беркисе болот мындай. Ар кимди карагандай начар деп да айта алам. Себеп дегенде азыр эркектер аялдарды сыйлаганды унутуп башташты. Мисалы, мындай эле кичинекей мисал ала турган болсок, маршруткада эркектер отурганда аялдарга көбүнчөсү орун бошотуп бербеген байкасак болот. Кыргызстанда саясат, экономика жана социалдык чөйрөдө айымдарга караганда мырзалар көбүрөөк басымдуулук кылат.
жыл сайын зордоп үйлөнүү максатында 10 миңден ашуун ала качуу окуясы катталат. Аялдардын 83% үй бүлөдө физикалык, психикалык жана сексуалдык жактан жабыр тартышат. Мырзалардын эмгек акылары айымдардыкына караганда 20%дан көп. Кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктүн 65% эркектерге таандык. Сиз баягы укуктарыңыз бар да азырчы. Ошо укуктарыңызды дагы чоңойткуңуз келеби? ооба албетте баары эле кааласа керек. Эркектердин үстүндө болгуңуз келеби сиз? Жок, эми укуктары тең эле да. Мен өйдө ылдый дегенге түшүнбөйм, баарын окууга эле тең. Да я и так что хочу получаю, зачем мне это? Менимче азыр аял затына керектүү укуктардын бар жогу эле иштеп жатат, бар го дейм, аны чоңойтуунун кереги деле жок. Капиталды ким башкарыш керек? Ким башкарат Эркек сиздин үй бүлөңүздө? Эркек киши таап келет, мен башкарам аны. Туура жака күйөөм таап келет, аны каяка канча иштетебиз, эмне кетиребиз, туура иштетебизби, кандай иштетебиз, аны уже аял заты караш керек. Кудайга шүгүр эле. Жакшы эле. Чокмодай жетет баарыбыз. Эч ким эч нерсе жашоо жыргал. Жашоо жыргал. Үй бүлөлүк капиталды ким кармайт? Эркек? Сен кармайсың. Сен берип турасың, сен башкарып турасың. Азыркы эркектер менен аялдардын ордолору алмашпаганда, азыр эркектердин боли женственный болуп калган, аялдар наоборотунан. Азыр деген доходду көбүрөөк тапкандар бул аялдар болуп калган. Эркектер болсо уже экинчи планда болуп калышы да. Көбүнчө эркектерби? Азыркы учурда семьясын баккандар көбүнчө аялдар. Например, Швецияда, андай эмелерде көбүнчөсү эле аялдар иштешет. Албетте эркек карабайт. Кээ бирлер айтып атышат. Эркек акча алып келет, ал эми аял ал акчаны бөлүштүрөт депчи. Ошондо аялдын колунда болуш керек экен да. Билбейм, ар семья ар түрлүү болот да эми. Бирок сиздин үй бүлөңүздө сиз карамайсыз. Эң жакшы. Азыркы адамдардын психикалык мүнөзү мурдагы жашоо үчүн күрөшкөн ата-бабаларыбыздан калган механизмдин изи. Мурдагы калыптанган түшүнүктөр эркектер жана айымдар үчүн башкача болгон. Мисалы, камкор аял кыйын кезеңде балдарына кам көрүп, үй очогун ойлосо, күчтүү эркек тукумулуу укук алган. Табиятта эркектерге жетишкендик, ийгилик маанилүү болсо, кыздарга сактоо, коргоо биринчи кезекте болгон. Феминизм аялдардын тандоосунда баардык укуктардын жана ченемдердин сакталышы дегенди туюндурат. Себеби тандоо укугу ар бир адамда бар. Ала качууга кандай карайсыз? Ала качууга тескери карайм. Ала качуу азыр вообще терс эмедем, маанидем. Ала качуу мындай илгертен эле болбосо, азыр современный жашоодо болбойт го. Сүйлөшүп эле алган жакшы го дейм. Походу кыз деле жаман ойлоп калат, эми шартына карайт көрүп элечи. Аз той берет депчи. Сүйлөшүп эле алган жакшы. Ала качууга каршымын. 100% каршымын. Эмне үчүн? Ал деген ар бир адамдын өзүнүн укугу бар. Биринчиден бул салт деп айткан, бирок бул салт эмес да. Бул деген эркек кишинин өзүнө ишенимдиги жок дегенди билгизет да. Эркек киши өзүнө ишенсе, ал кыздын аркасынан чуркайт, добиваться этет, жакшы көрдүрөт, анан ошентип жакшы мамиле кылып атса, кайсы кыз тийбейм десин. Ал өзү эле барып тийип отурат да. Колунан келбейт, өзүнө ишенбеген эркек не кылат? Достору менен барып туруп машинага салып апарып отургузуп коет да, жашоонун кыздын жашоосуна балта чабып, башты ошондой. Азыр сүйлөшүп эле алган жакшы го дейм. Ала качканда азыр эми закон бар да, көрчү. Мыйзам бар. 7 жылбы, 6 жылга отурушуп коет, андан көрө сүйлөшүп өзүң эмеңди таап эле эметкен. Турмуш курган жакшы да. Тез көз караштан. Болбойт андай нерсе. Сүйлөшүп алыш керек. Терс көз караштан. Кыз ала качуу негизи эле жаман да. Зачем аны ыйлатып качырып барып ал жашаш керек, жакшы көрүш керек аны. Жаман көрүп ала качса анда жашаш деле кыйын болуш керек. Ала качууга терс эле карайм. Потому что кыздын, мисалы үчүн ала качып кетсе, кыздын өзүнүн жактырган башка жигити болушу мүмкүн да. Ошон үчүн ал өзү каалаган жигитке турмушка чыкса жакшы. Вообще туура эмес. Эгер кыз өзү каршы болуп атса, алып качышат көбүнчө эле азыр. Ал кыз көнбөй аткандан кийин алдыңкы жашоодо болбойт да. Экөө бири менен келише албайт, уруш көп болушу мүмкүн, семья бузулат акыры барып. Кыз ала качууга каршымын. Терс көз караштан. Себеп дегенде кыздар дагы өзлөрүнүн укуктары бар, өзлөрүнүн милдеттери бар. Жөн эле өзлөрүнүн ой боюна койбой эле ала качып кетүү бул туура эмес көз караш деп ойлойм.
себеп дегенде эми көчөдөн эле кетип бараткан кызды ала качуу бул туура эмес. Бала өзү сүйлөшүп, эми азыркы заманда өзү сүйлөшүп, кыздын макулдугу менен эле алышы керек. Жана кыз өзүнүн туулуп өскөн үйүнөн узаса абдан жакшы болот деп ойлойм. Чындыгында Кыргызстанда бул тема талаш тартышты жаратчу тема. Анткени ар бир адамдын өзүнүн ою бар. Эгер сиздердин оюңуздар болсо, кимдики туура эмес десеңиздер, ушул видеонун алдындагы комментарийлерге калтырсаңыздар болот.